Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Арбаңыздар, силер менен миграция жаңылыктары Кыргыз диаспора кеңеши. Сөз баштарынын астына биздин YouTube каналды колдоп достор менен бөлүшүп коюңуздар. Себептеген миграцияга тиешелүү эң актуалдуу расмий жаңылыктарды биздин каналдан ала аласыздар. Урматтуу мекендештер, өткөндөгү жумада мамлекеттик думанын депутатын Михаил Матвеевди мигранттар сабап кетет. Негизде мамлекеттик думада 4 депутат бар, дайыма ошо мигранттар жөнүндө, чет элдик жарандар жөнүндө радикалдуу өзүнүн ойлорун айтып, жамандап, улам ушундай трибунага чыгып туруп, ошо мигранттар жөнүндө начар сөздөрдү айтып келет. Эми Кудай бар окшойт. Ошол видеону көрүңүздөр, андан ары сөздү уланталы. Так, ребята, остановились! 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 От себя хочу сказать, что не советую всем поступать так, как поступил я, конечно, необдуманно, с голыми руками идти, пытаться остановить вооруженных преступников. Но, к сожалению, мигрантская преступность на улицах среди бела дня доводит до того, что уже и депутаты Госдумы вынуждены в нее лично вмешиваться. Михаил Матвеев бул мамлекеттик думанын КПР фракциясынын депутаты. Негизде бир нече мигранттарга каршы законопроекттин инициатору болуп чыгып келген. Ошол тиги сабап кеткен жарандар болсо, бирөө Тажикстандык, бирөө Россиянын жараны, бирөөсү болсо Өзбекстандын жараны экен, жаш өспүрүм балдар. Эми ал жаш жигиттерди ошо СИЗОго азыр жөнөттү. Кылмыш иши покушение на здоровье деп ошол статья менен кылмыш ишин козгоду. Негизде баардык жарандар чакырып кетебиз. Россия Федерациясына жүргөндөн кийин Россиянын мыйзамын карап кол көтөрбөй, септеген азыр өзгөчө ошо мигранттарга тиешелүү көзөмөл катуу болуп калды. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү күндө Кыргызстанга тыйын которуу системасынын эң мыктысы бул банк мерпривилегий болуп жатат. Эмне үчүн эң мыкты? Башка банктар аркылуу Кыргызстанга рубль менен тыйын которсоңуз, ал жерден сом менен берет, ошол жерден акчаңызды жетиресиздер. Бул жерде болсо бүгүнкү күндө эки банк менен иштешип атат. Бул банк Байтүшүм жана банк Компаньон менен. Кыргызстанга рубль менен которосуңар дагы Кыргызстандан ошол банктардан рубль менен кайра аласыңар. Каласаңар сом менен алыңыздар, каласаңар доллар менен алыңыздар. Уюлдук телефон эле банк мерпривилегий деп приложениени көчүрүп аласыңар дагы. Мен азыр ссылкасындагы QR кодунда киргизип коем. Тыйын которуп атканда мекен деген промокодду жазсаңыз, силерге эң арзатылган скидка менен пайыз менен которсоңуздар болот. Кыргызстанга экономикасына тыйын которуп, Кыргызстан экономикасын колдой берет. Андан тышкары, урматтуу мекендештер, Томск губернатору Владимир Музин мигранттарга чектөө коюп атат. 1 ноябрдан баштап азык-түлүк, ресторан, мейманкана, соода тармагы жана айдоочу жаатында иштеген мигранттарга чектөө кылдырып, аларды иштетпейбиз деп атат. Бирок бул жерден айтып кетчү нерсе, кыргызстандыктар эмгек мигранттары эмес, биз эмгектенүүчү деген статуска ээ болобуз. Евразиялык экономикалык бирикменин негизинде кыргыз жарандары, Армения, Белоруссия, Казакстан жарандары эмгектенүүчү болуп туруп, жанагы категорияга кирбейбиз. Бирок кээ бир учурларда ошо мигрант дегенде эмнегедир баарын бирдей кабыл алат. Ошол себептен анча-мынча башында биздин жарандар да ошого дуушар болуп калышы мүмкүн. Эгерде ошондойго дуушар болуп калсаңыздар, мен азыр элчиликтин колл центринде номерин жаза кетем. Ошол жака кайрылып, ошо миграция көйгөйүн ошол жерден дагы анда-санда суроо берип көтөрүп турсаңыздар болот мекендештер. Ушул эле чектөөнү Челябинск губернатору да койду. Челябинск губернатору Алексей Тесклер деген мырза ушундай эле, бирок ал бир оговоркасы менен айтты: орто билимдүү жарандарды жумушка кабыл албайбыз деп. Жогорку билимде болсо келе берсин, иштей берсин деген ой менен айтып кетти. Эми бул жаатынан ошо билимге тиешелүү биз Москва экономикалык институт менен иштешип атабыз. Окууга тапшырам десеңиздер, 15% скидка менен жана экзамени жок кабыл алат. Диаспорадан десеңиздер, ошондой шарттарды түзүп берет. Телефон номери болсо +7 499 113 09 41. Киргенде дагы учеба деп кирип туруп, параллельно окуп, параллельно иштеп кете берсеңер болот. Себептен пандемиядан кийин студенттерге
окуганга дагы уруксаат берген ошол мекендештер. Ошону да эске алып туруп, биротоло билимди алып алыңыздар. Экинчиден, границага киргенде да ашыкча сөз болбойт. Жана полициядагы текшергенге окуп жүрөм деп студенческий билетти көрсөтүп, жашынакай жүрүп, ошо студенттик билеттин негизинде регистрациясындагы 1 жылга узартып, жашынакай жүрсөңүздөр болот. Мыйзам буга уруксаат берет. Сак саламат болуңуздар, мекендештер, жакшы жаңылыктар болсо айтып турабыз. Көрүшкөнчө.